Бүгін 25 январь 2024 жыл Жайыл ата коомуна Темиржан эненин төркүндөрү келип отурат. Сөздү Темиржан энебиздин төркүндөрүнө берели. Саламатта турасызбы, урматтуу Жайыл ата коомдук бирикмеси, урматтуу ушу музей ээлери, музейдин кызматкерлери. Биз Темиржан эжебиздин төркүнү, менин аты жөнүм Ерматов Абдимамат Адилаевич, Сарттар уруусунун бийи болуп, Кыргыз эл биримдигинин бийимин. Каныбек Казыбеков, ол Сарттар уруусунун башкы сандыраачысы. Экөөбүз чогулуп бүгүн ушул касиеттүү Сары Өзөн чүйдөн биз урматтаган Жайыл Баатырдын мекенине келип, Жайыл Баатырдын урпактары менен жолугушуп, анан ушул касиеттүү музей менен тааныштык. Жайыл Баатырдын ким экендиги жөнүндө толук маалыматтарды алдык. Анын байбичеси Темиржан эжебиз жөнүндө дагы толук маалыматтарды алдык. Анын каармандыгы, энелик мээрими, чыныгы мекенчилдиги жөнүндө асыл сапаттарына күбө болдук. Кудай таалам ушундай жайылдыктарга, Сары Өзөн чүйгө, жалпы эле кыргызстандыктарга Жайыл Баатыр атабыздын оомактын берсин. Кыздарыбызга Темиржан эжебиздин асыл сапаттарын берсин деп дуа кылабыз. Биз аябай жакшы материалдарды алып, ыраазыбыз. Биздин оорудан ушундай атактуу, сыймыктуу эжелерибиз тарыхта эсте кала турган, таң кала турган аябай тарыхты калтырып кеткен экен. Ошого биз сыймыктануу менен бардык материалдарды таанышып чыктык. Али алдыда да көп изилдей турган, тактай турган көп тарыхый маалыматтар бар экен. Кудай буйрса биз барып, анын артынан түшүп, дагы тактайбыз. Бул сапарыбыз акыркы эмес. Мындан кийин дагы сапарга келебиз, Кудайым буйрса. Дагы ушул жерлерде келип, бул ушул биз баштаган ишти аягына чейин Кудайым буйрса чыгарабыз. Баарыңыздарга жакшылыктарды, ийгиликтерди, кыргыз элибизге амандыкты, жерибизге тынчтыкты каалайм. Рахмат. Көптөн бери ойдо жүргөн Темиржан эжебиз тууралуу маалыматтарды алалы деп келдик элек. Бүгүн ошол ойлогон ойдун өтөсүнө чыгып, бир топ маалыматтар менен таанышып, буга чейинки өзүбүздүн дагы маалыматтарды бөлүшүп, жакшы маек курдук. Буга чейин кандай ойлор болуп келсе, ошолордун баарын ишке ашырып, ушул иликтөө иштерин өтөсүнө чыгабызга деп ойлоп, көп иштерди пландап атабыз. Бар болуңуздар, урматтуу Жайыл ата коомунун бирикменин мүчөлөрү, ушул Жайыл ата өрөөнүндөгү жашаган урпактары, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Биз сиздер мененбиз. Рахмат. Ушул күндү мен Кудай Тааладан күтүп жүрдүм элем. Темиржан эненин төркүндөрү ким келет болду экен деп. Менин кубанычым аябай койнума батпай турган кез. Анан дагы жакшы айтып кое турган нерсе, Кудай кааласа бүгүн Темиржан эне фонду деп ачылып, фондуга дагы абдан көптөгөн сумманы эми цифрасын деле айтсамбы, айтпай эле койсомбу, эмне кылсам? Айтпай, бирок буйрса Жайыл ата коомунун ичинен мына Темиржан эненин фондусу ачылып, төркүндөрү фондду баштап кетти. Ушул фонддагы уланат деген ойдомун. Сиздерге абдан терең ыраазычылык билдирем. Жайыл ата коомунун атынан, Жайыл элинин атынан, Жайыл жергесинин атынан, жана ошондой эле биздин Темиржан эне аялдар канатыбыз бар Жайыл ата коомунун ичинде. Ошо Темиржан эне аялдар канатынын апаларынын атынан баардыгынан сиздерге терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Ден соолукта болуңуздар, бар болуңуздар. Дайыма кайсы убакта келсеңиздер дагы
сиздердин ордуңуздар төр. Темиржан эненин төркүндөрү деп башка бир эле токтогулдук байкени иш чараларда дайыма төргө отургузуп жүрөм. Анан наака Темиржан эненин төркүндөрү деп бүгүн мынакей биздин Темиржан эне тайкелерибиз, мындайда айтканда тайкелерибиз келип отурат. Бар болуңуздар. Биз тайкелерибиз менен сыймыктанабыз.